Ассаламу алейкум, урматтуу багыбандар. Кутман кеч. Колдорубуз бошобойт эле, эми бошоп атат буюрса. 5-апрелге чейин буюрса Халмендогу склад иштейт. 5-нен баштап жабылат. Туугандар, азырынча көчөттөр бар. Гилас көчөт, шабдалы, алма, нәк бардыгы бар. Гиластын азыр 16дай түрү бар. Барып алсаңыздар бар болот. Свит аренадан башка свит сорттордун бардык сорттору бар. Андан тышкары Giant Greystar өзүнө өзү чаңдаткан гиластарыбыз дагы бар. Туугандар, сиздердин суроолоруңуздарга көпчүлүк учурда жооп бере албай калдык. Болушунча азыр WhatsApp'тан дагы, YouTube'тан дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Анда баштадык. Эдинбург дейт. Ассаламу алейкум, гилас гүлдөдө астына эмне дары салсам болот деп сураптыр. Эгерде никобор же болбосо бор бербеген болсоңуз, азыр борный кислотаны азыр гүлдөгөн учурда берсеңиздер болот. Же болбосо гүлүндө бору бар стимуляторлордон берсеңиздер болот. Жигания пилус бериңиздер, башкаларды дагы берсеңиздер болот. Так. Багыстыруу Кыргызстан, сен только элге тескери айтасың, билбей туруп эле элге айтпа. Бактаракты сен билбейсиң. Билбеген үчүн туурасын жазсам сага негатив көрүнөт. Мага не пайда? Өрүк көчөт, гиластарыңар кымбат дейт. Туура, билбеген нерсебиз көп, үйрөнө турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Билбегендерди сурайбыз. Биздин айткан сунуштаган нерсе негизинен бул Европанын интенсивдүү бактары жана Европа технологиялары болсо этелет. Туура, көчөттүн кымбат келгенин моюнга алабыз, анткени канча 1000 километрлеп мамлекеттерди аралап келет. Налогу бар, складка түшүрөсүң, балдардын айлыгы бар. Кыскасы, эгер өзүбүздө өстүрсөк, анда кыйла элге арзан түшмөк. Пока азырынча лабораториябыз жок. Тамырларды, клон тамырларды чыгара албайбыз. Болгону уруктан гана болуп жатат. Уруктан болгон бактар интенсив бакка жарабайт. Так, кийинки суроого өтөлү. Дагы эле ошол Кыяз деген кишиден экен. Бул кишиден көбүнчө негатив суроолор дагы келет. Туугандар, айтыңыздарчы, бир бүчүрдө канча гүл бар? Комментарийга жазып коюңуздарчы. Бир бүчүрдө 3-төн 6-га чейин гүл чыгат. Ал киши бир эле гүл чыгат деп айтыптыр. Ассаламу алейкум, 1,5 гектар жерге ушундай система орнотуу керек. Кандай байланышабыз дейт. Эгерде тамчылатып суугаруу боюнча байланышсаңыздар болот. Телефонду жазып алыңыздар. 0226 менен 112 383. Колл-центр байланышып, эгер сүйлөшүп калсак, келишип калсак, кылып беребиз. Азыр биз көлдөрдү жасап жатабыз. Ошондой эле тамчылатып суугаруу боюнча системаны дагы коюп баштайбыз. Коюп жүрөбүз негизи. Так. Деңиз деңгээлинен 926 метр. Баткендин айланасындагы айыл орто зонага киреби же ылдыйкы зонагабы дейт. Туугандар, 926 бийиктик бул деңиз деңгээлинен ортоңку зонага кирет. Кээ бирде таштуу зоналарда алдыңкы ылдыйкы зоналарга дагы өтүп калган жерлер бар. Андай климаттар дагы бар. Бир дарактан 100 килограммдан ашык мөмө берет депсиң, 10 килограммдан ашпайт дейт. Албетте, көрүп жүрөбүз, кээ бир дарактар 350 килограммдан 500 килограммга чейин гилас берет. Балким сиздерде 10 килограммдан ашпаса, демек бул өкүнүчтүү. Воловой гиласты кайсыл гилас чаңдатат дейт. Чаңдаштыруучулар азыр аябай көп. Бири-бирине гени туура келбесе, бирдей гүлдөй алса, ары болсо чаңдаштыра алат. Воловойду кармен койсоңуздар болот. Скинаны дагы койсо болот. 1-4 гени бар. Аны да койсо болот. Андан тышкары бирдей гүлдөгөндөрдүн бардыгын койсо болот. Бекболот ака, тамыры кара гиласка уланган воловой 3 кандай тамыр болуп калат?
өзүнүн эле бийик өсүүчү болуп калат. Гиласка көң салса болобу? Гиластарга көң салса, күйгүзүп салган макулураак. Жер кызыбайт, аммиагы азыраак учуп кеткен болот. Ошон үчүн гиласка күйгүзүп анан салсаңыздар болот. Royal Helen. Быйыл аябай Royal Helen жөнүндө көп сурады. Быйыл Royal Helen заказдардан башка келбеди. Буюрса күзгө келет. Ысык көлгө кордия регине тигиш керекпи дейт. Ысык көл жогорку зоналар сөзсүз түрдө премиум класстарды тиксеңиздер сиздерде жакшы болот. Ысык көлгө Royal Tiago тиксе кандай болот? Royal тиксе тигип көрүңүздөр бир-экөөнү. Бирок анын уйкусу аз. Азыраак уктайт. Ошондуктан Ассаламу алейкум, иштерге оомат. Sweet Valina ысык жайга тигилсе кандай болот дейт. Валой менен бирге бышабы дейт. Ортоңку сорттор, Валойдон 1-2 күн алдын бышышы мүмкүн. Сабагы узун, катуу, жакшы гилас Sweet Valina. Кичине алдыңыраак гүлдөгөн эсебинен оңоюраак чаңдаша алышат. Бирок сөзсүз түрдө комбинация менен койгон жакшы. Так. Бекболот Премьер гигант жакшыбы же гигант ред жакшыбы дейт. Экөө тең бир сорт. Экөө тең айтылышы башка-башка, бирөөсү англисче, бирөөсү орусча айтылат. Тиккениңиздер болот. Бул өзүн өзү азыраак чаңдаштыра алат. Бирок сөзсүз түрдө конституциясы боюнча кайчылаш чаңдаштыруучу болгондуктан бири-бирине чаңдаша ала турган сорт тиксеңиздер болот. Мисалы үчүн Лоренсти да койсо болот. Толуу өрүүңөр гүлдөгөндө күн сууп, жамгыр 1 апта жаады го, таасир кылбадыбы суук жамгыр дейт. Жок, ал киши айтты го, -5 чейин эчтеке болбойт. Суук урбайт деп. Суук урган жок. Быйыл буюрса түшүмө жакшы. Кийинки суроолорго өтөбүз. Кызылкайда көчөт сатасыңарбы дейт. Жок, быйыл сатпадык аякта. Ассаламу алейкум, Бекболот ака. Өзбекстан рани сортторду ээлеп алган эмеспи дейт. Жок, былтыркы жылдары биз алар менен тең тайлаша сатып жатабыз. Ылдый кызуунулар коркпой эле теге берсеңиздер болот. Анткени Фергана өрөөнүндө гана мына ушул гилас, өрүк, шабдалы гана болот. Башка жерлерде жок. Демек биз дүйнөнүн көп бурчуна чыгара алсак болот. Багостуру Кыргызстан жайыт жерди 1 жылда 5 гектар жер алдым. 20 жылга кантип алсак болот, түшүндүрүп койгулачы. 1 жыл деп болбой койт дейт. Туугандар, айыл өкмөтү кайрыласыздар, андан кийин райондук администрацияга кайрыласыздар, бак клубу боюнча арыз жазасыздар. 343 токтом менен беришет. Royal Tiago көлгө болобу дейт, жана айтып кеттик ал жөнүндө. СССР дейт. Ошондой абоненттен жаңы сорт деп жүрүп адашпагыла, ата мекендик бактарды сактагыла, келечекте толук көз каранды болуп калабыз, жүгөрү сыяктуу дейт. Бул киши ушу чаңдашып кетет деп кооптонуп жатат окшойт. Туура, кээ бир жакшы сорттор болсо, аларды кесип жок кылбаш керек.
Bir дарак средний канча сом болот, жазып кеткиле дейт. Алмалар арзаныраак, өрүктөр орточо, эң кымбаты гилас 500 сом 600 сом. Өзү илгертен кокон эмес, Кашкар гилас деп айтылчу эле. Кокон гилас деп каяктан таап чыгышты билбейм дейт. Коконда гилас болбойт экен. Мен кокондон келген устулардан сурадым. Ачык гиластан башкасы болбойт экен дейт. Кечиресиздер, жана мен 343 токтом деп айтып бердим. 243 токтом менен жайыт жерлерди 20 жылга чейин алсаңыздар болот туугандар. Таласка гилас бышабы дейт. Таласта гилас бышкан жерлер бар. Андай климаттуу жерлер бар. Жакшы суукка чыдамдуу сортторду тиксеңиздер болот. Себеби тамырын суук уруп кетиши мүмкүн суук жерлерде. Ылдыйкы зоналарында кээ бир жерлеринде болот. Фриция өрүк кандай болду быйыл? Суук урбадыбы? Туугандар, Фрицияны кээ бир баягы шамалдуу жерлерде урган жерлер болду. Негизинен көп жерлерде урган жок. Замирбек Камчыбеков дейт, көчөт эле сатып реклама кыла бербей, экспортун дагы байкаштырсаңар. Элдин баарын гилас тиктирип жатасыңар. Баары жетилсе эч ким албай коет, ойрон болбойбу? Сөзсүз экспорту да байкаштыргыла дейт. Албетте, экспорт болушу керек. Мынча гиластын баарын Кыргызстан жей албайт. Коркпой эле теге берсеңиз болот. Гилас, шабдал жана айтып кеттик. Бир гана фергана өрөөнүндө гана жакшы болот. Башка жерлерде суук уруп кетет. Кээ бир жылдары дагы болбой калышы мүмкүн. Мисалга, эгин тиккен болсоңуз, гилас 30 жыл жашаган өсүмдүк болсо, дарак болсо, ошонун 8 жылын форс-мажорго чыгарып койсоңуз болот. Бир жыл суук уруп кетет, бир жыл баа болбой калат, бир жыл дагы башка нерсе, жамгыр урат дегендей. Калган жылы ошол кетирген жылдардын немесин жаап кетет. Кыжылат болбоңуз, теге бериңиз. Кайсыл жактан алабыз ушул сортторду? Барбы, жокпу? Болсо келеби ушул сорттор дейт. Жана айттык, бизде азыр көп сорттор бар, кээ бир сорттор жок. WhatsAppка жазып кетсеңиз болот. 0226 менен 112 383. Ушул номер менен байланышып алсаңыздар болот. Балам, өрүктөр гүлдөп кетсе да эксе болобу, же көктөбөй калабы дейт. Руслан Таксыр дейт. Көпчүлүгүңүздөр Руслан деп адаштырасыздар. Мен Русландын акасымын. Менин атым Бек болот. Бизде көбүнчө холодильникте болот, уктаган абалда болот. Кээ бирде эми баягы сактоо технологиясы бузулуп калган учур болот, адамдык фактор, жосом техника кээде бизден дагы ката кеткен учурлар болуп калышы мүмкүн. Себеби алыстан келет. Эгер көктөбөй калган болсо, быйыл 1000ден ашык көчөттү ордуна бердик. Эгер сиздерден болуп көктөбөй калса, өзүңүздөр моюнга аласыздар жоопкерчиликти. Эгер бизден болсо, анда биз жоопкерчиликти биз алып ордуна төлөп беребиз. Шамалсайга кандай көчөттөр тиксек болот дейт. Шамалсайды ысык жерде болсо, демек эң эрте бушар сортторду тиксеңиздер жакшы акча болот. Өзүнүн баасынан дагы жогору болот. Бек болот, сен билбеген нерселер дагы көп экен. Биздин бакка келчи, бир үйрөтөйүн дейт окшойт. Макул, эгер үйрөнө турган нерсе болсо, сизден сөзсүз түрдө үйрөнөбүз. Мухаммед Азиз Тажибаев дейт. Алла разы болсун сенен, Руслан иним. Ата-энеңе чоң рахмат. Сендей уулду кыргыз эли үчүн кызмат кылууга тарбиялаптыр. Эки дүйнө бактылуу болушсун дейт. Туура, Русланга рахмат. Көчөттү кымбат болсо да алып келип берип атат. Кээде фураларыбыз кирбей калып атат, көрүп атасыздар. Кээде ушундай нерсе болуп калып атат. Сиздер сураган сорт жок болуп калып атат. Бирок Азамат Руслан түрктөрдөн болушунча жакшы сортторду алып келип жатат. Быйыл Тажикстанга, Өзбекстанга, Россияга, Казакстанга дагы көчөт жөнөтүп жатабыз.
керек болсо өзбекстандык көчөтчүлөргө дагы жакшы сортторду быйыл жөнөттүк. Өзбекстандын көчөттөрү арзан, силердики кымбат дейт. Туугандар, туура жана айтып кеттик, биздики алыстан келет. Биздики анан клондо, клон тамырдагыларды түрктөр бизге ме деп арзан же бекер карматып койбойт. Өзүнүн баасы да кымбат келет. Былтыры дагы кымбат келген, $5. Бул гиластар Россияга жетеби дейт. Бир аз жумшак болот экен, венгерскийге дейин дейт. Венгерсте Валовойду айтып окшойсуздар. Валовойго салыштырбаңыздар, сөзсүз түрдө гиластардын ар кандай түрлөрү болот. Местасына түшсө, гиластардын бардыгы жакшы эле. Валовой чындыгында жакшы гилас. Ысык жерге тигип алып, адашып аткандарыбыз дагы эле бар. Чаңдаштыруучусу менен сөзсүз тиккениңиздер жакшы. Ал гиласты кийинки суроого өтөбүз. Гиластын бышкандан кийин ичинде бирден курт чыгып жатканы эмнеден? Мурда болбойт эле, дарылабаса дагы дейт. Азыр эми гилас көбөйдү, курт көбөйдү. Көпчүлүк бактар дарылабайт, ошол бакта курт көп болот. Бул жанагы чымын. Чымын ал жерге урugун таштайт, курт таштайт. Кызарып баштаганда уругун таштап коет. Анан курттап кетет. Дарылап койсоңуздар, курт дагы болбойт. Голубканын көчөтү бизде жок. Жакшы сөздөрүңүздөр үчүн рахмат. Аллахым ишиңиздерге берекесин берсин. Жерди кантип аласыңар, жол жобосуна үйрөткүлө дейт. Жана айттык, өкмөткө кайрылыңыздар. Администрацияга барыңыздар. Туугандар, азыр бизде сорт тандоо боюнча, Европа технологиялары боюнча, тамчылатып сугаруу боюнча кызматтарыбыз бар. Байланышып иштешсек болот. 0226 менен 112 386. Royal Helen боюнча подкаст чыгаргыла дейт. Баракат тап барыңар дейт. Royal Helen боюнча буюрса подкаст чыгарабыз. Аябай көп суралды быйыл ушул сорт. Менде дарагы бар. Бутагын быйыл бердим. Кийинки жылдагы буюрса берем. Байланышып турсаңыздар болот. Скина сорт Валовойдон эрте бышат го, гүлдөгөнү бир убакта гүлдөйүп ошондо дейт. Сорттор мындай болот да туугандар. Кээ бир эрте бышкан сорттор эрте гүлдөйт, эрте бышат. Анан кээ бир сорттор бар, эрте гүлдөйт, бирок кечирээк бышат. Гүлдөө мезгили кичине 2-3 күн айырма болушу мүмкүн. Валовой 3 гилас уже жетилип калыптыр, ошону эле кара деп айтамын дейт. Чаңдаштырганы арылатып скина сортундагы гиласты эгип чыккыла, болбосо өзүбүздүн сары гиласты ар бир гиласка через 1 кылып үстүнкү шактарга кыйыштырып чыккыла дейт. Туура, эгерде болбой жатса, ошондой дагы кылып көрүңүздөр. Эгер ысык зонада болсо, андай дагы болбосо, анда кесип августта ула койсоңуздар болот. Жайыт жерлердин сурагандар көп экен, жана кайталап айтып кеттик, кайталаштын кереги жок. Ассаламу алейкум, менде кампа бар, бетондолгон, ичин кантем, суу чыкпай турган кылып не кылса болот дейт. Клей эле коюңуз аны кайрадан. Же болбосо геомембрандан төшөп коюңуз. Биздин Валовойлорубуз 6 жылдык, аз-аздан кичинеден гана бөмө берип жатат дейт. Береке берсин Кудайым. Түркиянын климаты не то. Бизде болбойт дептир Кабылжан Данияров деген. Ошол эле киши одомларды олдомаң дептир.
Лапинс Свитариана гана жакшы дептир. Туура, ар ким өзүнүн жактырган сорттору бар. Ошолорду тиксеңиздер болот. Туркиянын кээ бир сорттору чындыгында бизге түшпөгөндөрү дагы болуп калат. Мисалга зирааттар көп жерге жакшы түшпөйт. Мисалга Ысык көлгө өтө жакшы түшүп жатат. Токтолго түшүшү мүмкүн. Сорттун жаманы жок. Болгону өзүнүн местосын таап тигиш керек. Гигант ред тиккенмин. Эми кандай болот бул жагы дейт. Өтө сонун болот. Эгер комбинация менен тиккен болсоңуз өтө жакшы болот. Илгери көң эле болот эле. Азыр дарынын түрү көбөйүп кетти. Кайсынысын салышын билбейсиң дейт. Туура, көң эң жакшысы көң. Көң менен кошо НПК дагы берсеңиздер болот. Көңдө Менделеев системасындагы 56 элемент бар. Туура салыңыздар, күйгүзүп салыңыздар болгону. Ысык көлгө Бишкекке көчөттөр келеби дейт. Ысык көлдө көчөттөр барган, ошол жактан алсаңыздар болот. Ака, Гана плюс сепкендер бар экенби, кандай жардам берет экен, ака билбедиңизби дейт. Көрүп жүрөбүз, колдонуп жүрөбүз, сепсеңиздер болот. Суу дагы бериңиздер гүлдөгөн учурда. Иштейт. Эгерде чаңгаштыруучусу болсо, бул убактысын чоюп берет, сабагын узартып берет. Кыскасы, жакшы эле 5%, 10%га чейин көбөйтүп бериши мүмкүн. Туугандар, 20 мүнөттөн ашып кетти. Анда суроолорду бүтүрөлү.